Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Сүлүктүдө интимдик кызмат көрсөтүүгө шектелген 19-21 жаштагы кыздар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык кармалган 19 жана 21 жаштагы кыздарга карата кылмыш жаза кодексинин сойкулукка жана ыпластык көмөктөшүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда шаардык милициянын ыкчам кызматкерлери тарабынан мындан башка тийиштүү кылмыштарды аныктоо, ошондой эле мыйзамсыз интим кызматын көрсөткөн адамдарды аныктоо боюнча кошумча иштер уланууда. Кадамжай районунда Окуна сайынын 2 чакырым аралыгы калыбына келтирилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда тазалоо иштеринин натыйжасында 49 турак үй, 2 чакырым ички чарбалык жол жана 1,4 чакырым ички чарбалык арык, ошондой эле 4 электр мамчалары сел коркунучунан коргоого алынды. Лейлектин Разаков шаарынын 68 жаштагы тургунунун унаасын айдап качууга шектелип 5 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу аймактык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык шектүүлөр 19 марттан 20 мартка караган түнү 68 жаштагы тургундун короосундагы ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунааны айдап качып кетишкен. Бул факты боюнча автотранспорт каражаттарын айдап качуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде бир жумада 53 мас айдоочу аныкталды. Соңку аптада Баткен облусунун аймагында 1072 жол эрежесин бузуу фактылары катталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Баткен областынын аймагында 2024-жылдын 15-апрелинен тартып 21-апрелине чейин 1072 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталган. Алардын ичинен алып карасак, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 50 айдоочу, мас абалында автотранспорт каражатын башкарган 53 айдоочу, белгиленген ылдамдыктын ашырып айдагандыгы үчүн 116 айдоочу, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып айдаган үчүн 1 айдоочу жана ошондой эле башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 852 бузуу протоколдору толтурулуп, 141 автоунаа айып короого токтотулган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.